2 күндөн бери коомчулукта Кыргыз Телекомдун жардамчысы КТ Mobile компаниясынын жетекчисинин 300 000 сом айлык алат деген маалымат катуу талкууда. Биз бул тууралуу Бишкек шаарынын тургундарынын оюн билип, жана ошондой эле канча айлык алышат, ошол жетиштүү экенин сурап көрөлү. Каршы элем, каршы. Мурун каякта иштедиңиз эле, айлыгыңыз канча эле? Мурун эми охранада иштегем, 7 000 алчу элем. Канча айлык аласыз? Ошол сизге өзүңүзгө жетиштүүбү? Жетет ооба, Канча жакшы. айлык аласыз? Негизи эң азыбыз 10-15 болот. 5 000 эле зарплата алам. Өзүңүзгө жетпейт. Жетпейт. Жетпейт да. Жетчү эле ушуна. Айлыгымды айта албайм го канча. Алган айлык Жок, жетишпейт. айлыгыңыз канча эле? 4000 сом. Конечно жетпейт. Үй бүлөдө балким аз болот, көп болот. Мен мисалы үчүн көп үй бүлөлүм. 18. Ошо жетеби сизге? Я, Болот да. Не деп сөйлейм мен аны. алган айлыгыңыз канча жана ошо жетеби? Каякта жетпейт. Айлык албайм да мен студентмин да. Күйөөм иштейт мен. Өзүңүз алган айлыгыңыз жетеби? Жок, Кыргыз Телеком директору 300 000 сом айлык алат деп азыр катуу талкуу болуп атат да коомчулукта. Бул тууралуу оюңуз кандай? 300 000 алгандар бар бекен Кыргызстанда. Ал акчасын каяка алып барат болду экен. Анда көп болот экен. Аябай көп. 300 000 алат деп мен ишенбейм. Себебинде биздин Кыргызстанда 300 000 зарплата алат дегенди мен уккан эмесмин. Неме болуп кетти? Туура эмес дейм ошо. Кеңирээк болуш керек дейм. Мындай Кудайга да караш керек да. Чоңдорукубузга бөлүп башкаларга да жеткиз койсо болмок. башкадан сурагалачы. Директору 30 000 алса жетет деп ойлойм. 50 000 чейинки. Билбейм, эми оюм эч нерсе деп айта албайм. Сөз жок бугачы эч кандай. Так эле кылачы. Неге? Пожалуйста. Мне кажется, вот это невозможно. Я. Невозможно. Почему невозможно? Ну, возможно, был... Под ним столько людей работает, мне кажется, это вообще возможно нормально. Эй, я не хочу говорить. Билбейт экенмин. Качты. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой Бишкек шаарынын тургундарынын оюн уктук. Сиздер менен Ормонбек Амангелдиев жана оператор Нурбек Жаныбаев болдук. Эмки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.